Ысык көлдө чагылган тийип 250 баш кой өлдү. Жер көчкү менен суу ташкыны 14 адамдын өмүрүн алды. Аралар үй өрттөнүп 10 адам каза болду. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Жалал-Абадда Ата-Журт Кыргызстандын депутаты камакка алынды. Шаардык кеңештин Ата-Журт Кыргызстан фракциясынын депутаты массалык башаламандык уюштуруу жана бийликти күч менен басып алууга чакыруук фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандык менен козголгон кылмыш ишинин алкагында Жалал-Абад облустунун Аксы районунун Кербен шаардык кеңешиндеги Ата-Журт Кыргызстан фракциясынын депутаты кармалды. Ал Фейсбуктун активдүү колдонуучусу катары мезгил менен чагымчыл материалдарды, анын ичинде массалык башаламандык уюштурууга, андан соң бийликти күч менен кулатууга, басып алууга чакырык жасаган билдирүүлөрдү жарыялаган. Кармалган жаран УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп атайын кызмат билдирди. Булак Баракелде. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Ысык көлдө чагылган тийип 250 баш кой өлдү. Ысык көлдүн Тоң районунун Кажы Саз айылына чагылган түшүп, натыйжада 250 баш кой өлдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Чагылган 7-июль күнү саат 17:00 чамасында жазы кечүү жайлоосуна түшкөн. Тактоо иштерин жүргүзүүгө жарандык коргонуу комиссиясы жана райондук Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери саат 19:00 барышкан. Орусияда туристтер токойду өрттөп жиберишти. Орусиянын Краснодар аймагындагы Туапсе шаарына жакын жерде Инал булуңундагы пляждын жанында токойдон өрт чыкты. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча өрттүн аянты 6000 чарчы метрде түскөн. Инал булуңунда кураган чөп күйүп кеткенин облустук ыкчам штаб билдирди. Орусиянын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүмдөрү кураган өсүмдүктөрдүн күйүп кетишин жок кылууда. Жеке үй чарбаларына эч кандай коркунуч жок. Өрт өчүрүүгө 11 техника жана 56 адам тартылган деп айтылат маалыматта. Маш Телеграм каналынын маалыматына ылайык, өрттүн келип чыгуусуна туристтер тарабынан күйгүзүлгөн сигнал ракетасы себеп болгон. Бардыгы болуп 3 ракета учурушуп, 2 деңизге, 1 токойго түшкөн. Булак Супер Кейджи. Приехала одна пожарная машина и поднялась вверх. Непалдагы жер көчкү менен суу ташкыны 14 адамдын өмүрүн алды. Непалда нөшөрлөгөн жамгыр жер көчкү менен суу каптоого алып келди. Мунун кесепетинен кеминде 14 адам каза болуп, куткаруу топтору дайынсыз жоголгон 9 адамды издеп жатышат. Бул тууралуу жекшемби күнү жергиликтүү полиция билдирген. Суу ташкындары Индия менен Бангладешке да чоң зыян алып келип, миллиондогон адамдар жабыркады деп билдирди Ал Джазира. Көптөгөн жерлерде адамдар каза болуп, дайынсыз жоголгон. Июнь айынан сентябрга чейин жааган мусон жамгырлары жыл сайын Түштүк Азияда массалык өлүмгө жана кыйроого алып келет. Бирок акыркы жылдары өлүм менен коштолгон суу ташкындары жана жер көчкүлөр көбөйдү. Адистер климаттын өзгөрүшү жана жол курулушунун көбөйүшү көйгөйдү ого бетер курчутуп жатканын айтышууда. Булак Баракелде. Уругвайда карылар үй өрттөнүп 10 адам каза болду. Кече 7-июль күнү Уругвайдын 33 шаарындагы карылар үйүнөн чыккан өрттөн кеминде 10 адам каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Ага ылайык өрттүн себеби азырынча белгисиз. Борбору Монтевидеодон 250 чакырым алыстыкта жайгашкан 25 миңдей калкы бар 33 шаарынын бийлиги 3 күндүк аза күтүү жарыялаганы маалымдалат. Окуя жекшемби күнү таң эрте болуп, андан 8 аял, 2 эркек көз жумду. Булак Супер Кейджи. Воронежде дрон чабууларынан кийин өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Орусиянын Украина менен чектешкен Воронеж облусунун айрым аймактарында дрон чабуулдарынан улам өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Анын жыйынтыгында курал жабык кампасында өрт чыккан. Облус губернатору Александр Гусев кол салууну Украинадан көрдү. Ал кошумчалагандай 7-июлга караган түнү чабуул койгон учкутсуз аппараттын баары атып түшүрүлгөн. Ал эми кампадагы өрттүн тутанышына дрон сыныгы себеп болгон. Ал Подгоренский
районунун 3 калктуу конушунун ондогон тургундары эвакуацияланып, убактылуу баш калкоолоо жайларына жайгаштырылганын билдирди. Подгорьенский районундагы өзгөчө кырдаалдын кесепетин жоюуну улантуудабыз. Азырынча убактылуу баш калкалоочу жайларга 50 кишини көчүрдүк. Аларга тиешелүү жардам көрсөтүп жатабыз деп Гусев телеграм каналына жазды. Расмий эмес маалыматтарга караганда, Украин дрондорунун чабуулуна Сергеевке кыштагына жакын жердеги курал жабдык кампасы дуушар болгон. Ал Воронеждон 140 чакырым алыстыкта жайгашкан. Украин маалымат каражаттары жазгандай, дал ушул кампадан орус аскерлери ракета, снаряд жана башка оқ-дарылар менен камсыздалып турган. Расмий Киев адатта Орусиянын аймагында болгон окуяларга комментарий бербейт. Ал арада Украин армиясы 7-июлда орус күчтөрүнүн кезектеги аба чабуулдарынын мизин кайтарганын билдирди. Булак Азаттык.